Сөз Бакиров Өмірбек Мирзарайымовичте. Рахмат. Менин суроом деле жок. Менде бир сунуш бар. Урматтуу депутаттар, мына жогору жакта ар кандай сөздөр айтылып кетти. Азыр сен күнөөлүүсүн, мен күнөөлүүмүн, тигиндей кылыш керек эле, мындай кылыш керек эле деп бул жерде акыл үйрөтпөй, биз ушул күч органдарына биз тараптан кандай чечкиндүү кадамдар керек, кандай чечимдер керек, биз мына ушуларды колдоп берсек, мына ушуларга бир дем күч берип, биз ушуларды колдоп турсак, мамлекетке мыйзамдуулукту орнотуп, бүгүнкү кырдаалды жайгаштырганга биз ушуларга бир күч кубат берейли. Бүгүнкү мына отурган жыйыныбыздан бир чечим чыгарып, ушуларга ушу чечимди колуна карматайлы. Бүгүнкү кырдаалды мына ашу ашканда ат алмаштырбайт дейт. Бүгүн биз буларды сен кет отставкага, мен кет дебей, бүгүн мына кырдаалды турукташтырайлы. Экс-президент кырчындай 22 жаштагы баланы аты өлтүрүп атса, анан сен андай, сен мындай деп буларды күнөөлөп отурганыбыз туура эмес, туугандар. Менин сунушум ушул. Бүгүн бир чечкиндүү мына ушул укук коргоо органдарына кандай чечим керек болсо, биз мына ушул чечимди кабыл алып берейли. Рахмат.